Бүгүнкү менин каарманым Нургыз Сүйүнбекова. Ал сүйүктүү жар, балдарына камкор апа. Нургыз айым ар бир кыздын кыялы болгон кооздуктар менен кооздолгон үлпөт көйнөктөрүн тигет. Анткени акыркы учурда үлпөт көйнөктөрүнүн түрү жана атаандаштык күч алууда. Акчаң болсо бир үлпөт бойдо бир эмес 3-4 ирет көйнөк алмаштырган болочок жубайларды баарыбыз эле көрүп жүрөбүз. Каарманым бул тармактагы 6 жылдык тажрыйбасы менен бөлүшөт. Быйыл кайсы стилдеги үлпөт көйнөктөргө басым жасалууда? Жылдагылардан айырмаланып, быйыл көбүнчө жабыктарды көп кийип жатышат. Жылда мындай лямка жана үстөрү ачыктарды көп келип сурашчу. Быйыл болсо жабык көбүнчө жана сыртында орнаменттери менен же кружева деп коет, сыртында кружева шырулары менен көп алып жатышат да. Кандай десем, анын цветтерин да көбүрөөк кошуп атышат да. Бир эле мисалы үчүн аппак цветтеги эле көйнөктү көп кие беришпейт да. Либо какой-то бир оттенкасы бар, же бир цвет менен кошулган, же көйнөктүн белине башка ошол өздөрү кандай тойдо цвет тандашса ошого цветин коштуруп белине лента байлатышат, гүлүнө да ошондой кылып жасатышат. Буйрутма менен тиктирүүнү каалаган кардарларга бир үлпөт көйнөгүнө канча убакыт жана канча каражат сарпталат? Бир үлпөт көйнөгүн даярдоо үчүн негизинен 15 күндөн өйдө кетет. Себеби ошол эле бул Кыргызстанда бул кружевалар, материалдар жок болгондуктан чет өлкөгө заказ кылууга туура келет. Мен көбүнчө Кытайдан, Турциядан заказ кылып алам интернет аркылуу. Алардан ошо доставкалап келгени менен эле 3 күн, 4 күн, 7 күнгө чейинки убакытты кармайт да. Материалдын өзүнүн келиши эле, тигилиши 10 күн болот. Если шуруларын көбүрөөк дагы тактырам десе, андан дагы көбүрөөк кетет да. Жалпысынан жакшы көйнөккө 1 ай кетет. Баасы ошо если мындай көбүрөөк мындай кол өнөрчүлүктү көбүрөөк талап кылса, анда ошого жараша кымбатыраак болот. Кээ бирөө мисалы өтө эле мындай простой, бирок ошол эле моментте мындай кымбатыраак тканьдан жакшынакай кылып тиктиришет да. Алардыкы башкача, анын баты эле даяр болот, бирок материалды алып келсе эле калганы 3 күндө даяр болот да. Орто эсеп менен бир көйнөктү канчага сатып алат? Орто эсеп менен 25-30 болот. Негизи $500 болот да. Үлпөт көйнөктөрүн прокатка орто эсеп менен канча сомго алса болот? Прокатка баалар эми азыр 5000 сомдон өйдө кетет. 5000 сом менен кээ бирөө кийилген көйнөктөрдү деле кие берет, ошолорго 5000 сомдон бериле берет да. Анын ичинде азыр подарок болуп, акция болуп, ошо фотосы, аксессуарлары кошулуп кетет. Ошол сумманын ичинде көбүнчө андан өйдө кетет. Негизи средний баасы ошо элдерге жакканы орточо баасы 15 000, 20 000 элдер жактырат да. Мындай өздөрүнө ошону туура эле эсептешет да. 20 000, 15 000 десең, мындай ыңгайлуу деп эсептешет да. Кээ бирөө андан да кымбат алышат. $1000 чейин азыр $1000 көйнөктөр дагы бар, аларды да алышат. Прокатка эле. Алардын эмеси менен өзгөчөлүгү ошол? Алардын өзгөчөлөнгөнү ошо таштары, шурулары көбүрөөк да. Анан фасондорунан да айырмаланат да. Обычный пышный көйнөк, болбосо азыр кекс деп бар, вафли бар, түрү менен бар да. Анан шлейфи бар, шлейфи жок. Шлейфи бар болсо кымбатыраак болот, шлейфи жоктор арзаныраак болот. Анан азыр трансформер деген бар, мисалы ичинен деген узкий варианттагы көйнөктү кийишет да, сыртынан дагы пышный болот. Сүрөткө түшкөндө пышный кылып түшүшөт. Бийлеп өзүнө ыңгайлуу моментке келгенде үстүн алып коюп, астыңкы көйнөк менен жүрүшөт. 2 көйнөк болот да ошондой. Башка үлпөт салондорунан сиздин салондун эмне өзгөчөлүгү бар? Мен болсо шуруга көп басым коём. Кээ бир салондорго барсаң, шурусу жок көйнөктөр көбүрөөк да. Менде почти 80-90% эле шуру көйнөктөр да. Аны өзүм бастырам көбүнчөсүн. Үйдө балдарым уктатып коюп, түнкүсүн шуру бастырып отура берем да, ошону жагат өзүмө. Баасына дагы көбүрөөк басым жасайм. Мисалы, кээ бир кыздар ушул көйнөктүн кымбаттыгынан эле кийбей калышы да мүмкүн. Мен каалайм баардык кыз мындай жакшынакай аппак кийинип алып, жөнөкөй үлпөттөй болсо деле ак кийинип алып үйүнөн жакшынакай болуп кетсе. Мен көп деле мындай мынча сом деп мындай туруп алып ушундай эме кылбайм. Көбүнчө кыздар кече көйнөктөрүн сатып алышабы же прокаткабы? Жок, буга чейин көбүнчө сатып алышчу. Азыр болсо эмнегедир прокатка өтүп кетишти.
Анткени бирге кийген көйнөгүн, бир сүрөткө түшкөн көйнөгүн өздөрү ошо кардарлар айткандай кайра кийгилери келбейт. Ошон үчүн ылай ыңгайлуу баада эле прокатка алганга өтүштү да көбүнчөсү. Анан аксессуарлар менен кошо алат, алар лишний акча коротпойт. Ошонусу менен кардарларга ыңгайлуу го деп ойлойм эле. Үлпөт тою өтүп жаткан кыз канча суммага толук даяр боло алат? Бул жерде көйнөктү прокатка алса, ошо $500 $700,000 чейин даяр болушат да кыздарчы. Анткени азыр ошо бетине макияж, прическасы дагы кымбат да. Азыр мисалы үчүн эң арзан эле 2000-3000 болуш керек да, мисалы. Андан өйдө кетет көбүнчөсүчү. Анан көйнөктү эсле тектирсе, анда $1000 ашып кетет. Бир кызга сатылган акча ошондой болот. Ичинде баягы көрүнбөгөнү менен кыз көп нерсени талап кылат да. Ошон үчүн туфлиси, бутунан баштап өйдөн өстөй даярданганы ошондой эле болуп калат да ценасы. $1000 тегереги. Сиздин жардамчыңыз, ишиңизге колдоо көрсөткөн адам ким? Бычканын негизинен жолдошум дагы ушул тармакта, экөөбүз тең бир тармакта иштейбиз. Анан баардык нерсени түшүнөт. Бычкан жагын көбүнчө ошо жолдошум бычып кылып берет. Себеби деген булар оор да. Анан аял киши буларды оордугу менен көтөрүп тигип мындай эме кылып бычып бере албайт да. Анан жолдошум бүтүп баардыгын бычып даярдап берет. Мен болсо тигүү техникаларды мен үйрөтөм. Анан ошо менен эң акырына чейин мен карайм да. Негизи бычканын жолдошум бычып берет. Болочок жубайларга үлпөт көйнөгүн тандоодо кандай кеңеш бересиз? Үлпөт көйнөгүн тандоодо мен эң негизги кеңешим эле ошо бирөөсү жок, өздөрү келип тандаса деп көп мындай айтам да келинчектергечи. Себеби кээ бирөө достору менен келет, кээ бирөө кайненеси менен келет, кайнэжелери менен келет, ар кандай да. Анан алар кайын-журту менен келгендерге мындай өзүнүн вкусуна жараша тандап коет, келин өзүнүн оюн айта албай калат да. Анан кайра чалып алып айткан учурлар көп болот. Анан дос кыздар менен келгендер, дос кыздары кээ бирөө көрө алат, кээ бирөө көрө албайт. Аны ушул жакшы экен деп эле кыздын оюн бузуп коюшат да. Бирок жаккан көйнөк менин оюмча башка болот да. Бул көйнөк сага жарашты десең, кыздар башканы тандап коет да, баары жалпылапчы. Ошон үчүн негизгиси өздөрү келип тандаса, биринчиден, экинчиден слишком модага деле карай бербеш керек. Кекс мода деп барпыраган мода деп эле слишком ошого жабыша албаш керек да. Өзүнө жарашыктуу көйнөк ар дайым мода деп ойлойм да. Кээ бирөө фасондордон мисалы өтө закрытый жарашпашы мүмкүн кээ бирөөнөчү. Мындай жабыктар кээ бирөөнө наоборот ачык жарашпашы мүмкүн, бирок модага карап туруп алышат да. Бул модада депчи. Ага да карабаш керек. Өзүнө жарашканын карап эле тонкий мамиле кылыш керек да.